Демек сиз ошол жумуш өзүңүздүн жумуш тажрыйбаңызды баштаганда эле экология менен баштаган турбайсызбы? Башка тармактар менен баштаган турсузбу? Ошол жөнүндө да кеңири айтып өтсөңүз, жана Ысык көлдүн ар бир шаарын билем, айылын билем деп атпайсызбы? Демек ал жактагы экологиялык көйгөйлөрдү да билесиз. Анан эмне себептен сиз ошол буга чейин көптөрдүн суроосу да, буга чейин унчукпай келип эле анан ошол жарыш болоордо эле кыйкырып өкүрүп чыга калды деп сурап атышат да көптөрчү. Буга эмне себеп болду? Же болбосо буга чейин деле көтөрүп келдиңиз беле бул маселелерди? Мен баягы баракчамда деле кээ бир маселелер боюнча байма-бай мен өзүмдүн көз караш пикирлеримди мындай жалпы жонунан билдирип келем. Анан кийин конкреттүү бир маселеге келип токтолоюн десең мындай экен да, бир 2020-жылдары ушул бийлик келгенде мен эми жалпы жонунан айтканда мындай ай деп момдай деп өзүм айта турган болсом, баары эле бизде бар го жана тааныш, тууган, ал эле бул эле тигилин бар, кой сен ал жакта жүргөндөн кийин ал маселелердин баары сенин сунушуңду да укпайт. Биякта такыр башка кеп сен ошол жакта эле оокатыңды кыла бергейсиң тынч эле дей беришчи да. Баары эле ушундай кеттиң болду эми унчукпа деп. Эми кое тур, биякта эл колдоп атпайбы депчи, эл колдоп аткандай сен эмне ызылдап атасың ал жакка жатып алып деп элечи. Мындай мисалы ошол экологиялык немелерди айта турган болсоң, мисалы ошо Бишкекте иштегенде ошо түтүн боюнча, мисалы мен Бишкекте иштедим, түтүн боюнча өз сунушумду бердим, бирок бизде мындай да, түтүн боюнча мисалы момдай кагазга жазылат, өзүңдүн сунушуңду бересиң, ар жака барат, өкмөткө жетет, өкмөттө мисалы жазга чейин турат, жаздан ошо күзгө чейин жатат, күздө чыгат, анан кийин биякта датасы өзгөрөт, анан күздөн баштап кайра баягы эле сүрөт тартмай чогулуш болуп атат, анан маселе чечилип атат, комиссия түзүлүп атат, болду. Кайра эптеп эле тиги мартка жетип алса, мартта кайра сейфке кирип берет да. Анан мен деле ошондой сындарымды айтып келчимин. Анан мындай баягы ошондой сындардын баары тең бирки менен эски буга чейин бир Facebook аккаунтум бар болчу, анын жабылып калды. Эмнегедир, кандайдыр бир себептерден блоктолду да. Акыркы эле бир ай мурун элечи. Көп 2012-жылдан бери келаткан. Такыр ача албай койдум. Анан кийин ушундай мындай жеке өзүмдүн пикиримди билдирип эле келем да. Анан бул Ысык көл маселеси боюнча, биздин Кыргыз жеринин көзгө басар, мактанар Ысык көлүбүз. Мындайчы, бул майда чүйдө тиги неме эмес. Бул жерде чоң көйгөй турат да. Бул Кыргыз эли эле эмес, бул жерде ЮНЕСКО резерватында. Мындайча айтканда ЮНЕСКО коргоп турат деп коелу. ЮНЕСКО коргоп турат. Ошону коргоосунда. Анан мен өзүм айттым, келечегим айттым, ай бул мындай болбойт депчи. Эмне үчүн мен иштеп турганда ошо мындай массалык моторлук аяктардын жарышы деген мыйзамда бар болчу берене. Өткөрүүгө болбойт, тыюу салынат дегенчи. Анан көптөр жанагы суроо берип сен кыйын экенсиң, эми боякта жайнап атпайбы, кайыктар азыр мына скутерлер жайнап атпайбы, анан немелер жайнап атпайбы, ошолорду токтотуп койсуңбу депчи. Анан ошо 10 жыл мурун, мисалы сиздер өзүңүздөр деле билсеңиздер керек, 10 жыл мурун Бостериде калп айтпайм бир серийинде бир скутер бар болчу ошол кездечи, 2015-жылы. Анда деген жаңы жанагы Алыкул деген 2017-2018-жылы жаңы эле ишке кирген ошондочу. Ага чейин ал жүргөн да эмес эчтекечи. Мындай бирин серийин болчу. Анан баягы бизде бир инспектор бар болчу. Ошо моторлук аяктарды текшерген, ошолорду айдагандарды көзөмөлдөгөн. Бул СССР убагынан бери иштеп келген жалгыз эле. Баягы ошолорго паспорт бери турган. Анан айтчым да, ошол адам менен баягы чолпон атада иштеп жүрүп, чогуу карап, алар мен мисалы моторлук аяк түшүнчү эмесмин да, мындай айтканда, мен кесип эколог болгондо, ал болсо техник жагы экен. Ошол даана ошону окуган. Анан ал киши көзөмөлдөчү, контролдочу. Анан айтчым ал кишиге,
Siz эгер пенсияга кетсеңиз, сиздин ордуңузду ким басат депчи. Бизде ушундай барбы? Деп ушу моторлуу кайык текшерген десем, ай билбейм эми аны билбейм депчи. Азыр ким экенин билбейм мен, чынын айткандачы. Ал мындай айтканда единственный экземпляр контролдогон киши болчу да, ошол кишичи. Адис демек ошо моторлуу кайыктардын сертификатын, алардын техникалык жагын, алар ошол көлгө канча керосин төгүлүп атат же бензин төгүлүп атат, ошонун баарысын эсептеген лаборатория же адис бизде жок турбайбы? Азыркы учурда кандай экенин билбейм, бирок 2000 ошол мына 17-жылдары ошондой адис ал көзөмөлдөгөн адис биздин Министерство транспорта, жол министрлигинин алдындагы ошондой бөлүм бар болчу, ошонун ичиндегилер болчу. Анан ошонун ичиндеги контролдоо штатынын бир штаты ошо экотехинспекцияга кирген. Анан Мунун өзү мисалы Кыргызстанда деңиз жоктуктан улам ошондой адистердин кереги жок деген баягы илгерки түшүнүк менен эле калыптанып калган. Анан андай адистер мындай бирин бизде мындай саналуу эле болчу да, жана айтып атышпайбы, илгери баржа жүргөн, анан тигиндей укмуш массалык түрдө жок болчу. Азыр мен интернеттен карадым да, акыркы ушул маселе көтөрүлгөндөн баштап карасам, Чолпон Атада абдан көбөйүп кетиптир да. Ошо скутерлер, кайыктар, яхталар, баягы интернеттеги маалыматтарым боюнча, анан азыр канча официалдуу, канчасы катталган, канчасы кандай экенин мен так билбейм. Бирок ошондо эле тигил адис киши контролдогон айтышат. Негизи бул биздин көлгө бул бир өзгөчө кырдаалдар үчүн эле болбосо, а так мындай моторлуу кайыктар негизи биздин көлгө болбойт депчи. Илгери баржа учурунда баягы баржа тартып атканда эле ошо баржаны неметип атканда анда да бүт экологиялык мыйзамдар каралган. Ал бирин эле сирин болчу. Кайра көл өзү тазалап кое турган ага немеси жетчи да, көлдүн алы жетчи десем болот да. Ошондой. Азыр бир контролсуз калган сыяктуу экен да. Ушунча жалпы жонунан канча көлөм бар экенин, канча кайык бар экенин, менде так маалымат жок. Бирок негизи менин оюм ошондой моторлуу кайыктарды көлгө такыр эле тыюу салыш керек да. Бизде парус деген, сонун паруска деле азыр мына парус менен деле жүрүшөт. Же болбосо ошончолук кайык иштеткиси келсе, бир мыйзам менен азыр электр моторлуу кайыктар чыгып атат. Эч бир зыяны жок. Ошондой каалайт элем да. Эмне үчүн биздики көлүбүз негизи мыйзам менен да корголуп турат. Бир мыйзамдын бир беренеси кайра эле өзүнө карама каршы болуп атат биздечи. Мен ошону айтат элем да. Анан жана моторлуу кайыктар боюнча да мен дагы азыр сиз айтып атсаңыз эстеп атам да, 2017-жылы биз ошо Чолпон Атадагы аябай жакшы делген пансионатка эс алганы барганбыз да. Аябай баягы эң элитный деген пансионаттардын бири болчу да. Анан ошол пансионатка эс алганы барганыбызда жана жээктен сууга кирип, сууга чөөл десек, кадимкидей керосин сасып, мындай үстү мынтип май болуп, майланышып түшүп чыккандан кийин денебиздин баары май жыттанып да, эс албай эле, мен ошондо эсимде бир 10 күн жүрүп келгенбиз көлгө, эс албай эле кайра кыйналып, ооруп келгенибиз эсимде да. Анан кийинки 2018-2019-жылдары Чолпон Ата жака барбай эле койгулу биз мындан ары. Андан көрөкчү тиги аркы жээкке баралы деп, Түпкө, Бөкөнбаевка барып, ошол жактан жана жапай жээктер деп коет го, ошол кайыгы жок, именно ошол моторлуу кайыктан качып биз ошолордун ызы чуусунан, анан ошолордун майынан качып, балдарыбыз ошондой жерге түшпөсүн, кир жерге барбасын деп, анан биз ошол жапайы жээктерге барып эс алып келип аттык да, Кыргызстанда жүргөндөчү. Анан ал жакта кадимкидей суу таптаза, тунук, анан кичинекей чабак балыктар мындай ойноп биз менен кошо сүзүп жүргөнүн көрөт элек да, тиги Бөкөнбаевдин жээгинен, Тоңдун жээгинен, Совхоз Тоң деген бар го, ошол жактарга барып бизчи. Анан боз үйлөр турат эле ал жактачы, мындай таза нукура
органикалык жактан таза экология ошол жакта, Кажы Сай жакта мындай жакшыраак эле да, жапайы туризм эмес эле да. Анан ошондо да мен эсимде баягы экологиялык журналист катары жазган элем, айткан элем, Фейсбукта да жазган элем да, эч ким деле көңүл бурган эмес да. Андачы экотехинспекцияга деле чалып 2018-жылдары го мен сураган элем да, ушуну кандайдыр бир көзөмөл барбы деп, талкууларды да уюштурган элек ошол көлдөгү кайыктар боюнча. Жана адам өлүмдөрү да катталбадыбы, ал кайыктар тепсеп кетип, бирөөнүн башы жуунуп кетти. Ошондо да талкууларды уюштурганбыз, кандайдыр бир деңгээлде өкмөттүн баягы кайдыгерлигин байкаган элек да ушул маселегечи. Мунун артында аябай чоң бизнестер турушу мүмкүнбү? Сиз кандай деп ойлойсуз? Эми укмуш деле чоң бизнес деле турбайт. Мен ачыгын айтайын, ал бириң серин эле бир 10 чакты 15 чакты эле адамдын кызыкчылыгы болушу мүмкүн да. Мен ошол жанагы мен иштеп турганда бир ашып кетсе бир 10 чакты эле адам иштетчи. Билбейм, азыр мүмкүн көбөйүп кеткендир, бирок бир 10 чакты эле адамдын бир эми азыр бир ашып кетсе бир 50 киши. Эми ошол жерде деле түшкөн акчасы деле бир канча 5 мүнөттү 500 сом болгондо бир күндө бир 300-400 укмуш деле акча деле түшпөйт. 300-400 доллар деле түшкөн күндө деле да. Бирок кесепети баягы күнүмдүк курсактын эле кесепети болуп атат, бирок кесепети ысык көлүбүзгө калып атпайбы? Анан биринен көрүп, биринен алып келе берсе болот деп. Анан ушул мыйзамды жанагы мен 2 тактуу, 4 тактуу биздин жана бийликтегилер монтип эле алып чыгып эле мына биз мыйзамды өзгөрттүк, былтыр өзгөртүп бергенбиз деп өткөндө Жогорку Кеңештин спикери Марлен Маматалиев мына бир жума боло элек го айтты го, былтыр эле ошо мыйзамды өзгөртүп, 2 тактуусун 4 тактуу кылып бергенбиз, анан ал баары тең мыйзамга туура келет депчи. Мына былтыр эле апрель айында ошо мыйзамга өзгөртүү кирип, ошо 4 тактуу деп коюшуптур да. Бул 4 тактуу деген эмне? Баягы жаңы моторлор, ошол жерде деле ал мыйзамында деле жазып атышат. Скутер, квадроцикл, анан кийин өтө ылдамдыкта жүргөн деп коюптур да. Бирок конкреттүү ал жерде деле жазылбаптыр, жана бул жанагы 31-нде бара тургандын аты ал болид деп коет, болидчи. Бул деген өзү айтып турган эле формула. Бул деген жана скутер деген эми азыр баарыбыз эле колубузда турат. Скутер менен болидтин айырмасы деп мындай эле Google'га жазсаңар мынтип эле чыгарып берет. Скутер деген бул баягы орусча айтканда любительский. Жөн эле бир 100 менен кадимки биз айдап жүргөн машина. Мисалы сиз айдап жүргөн, мен айдап жүргөн машина эле скутер деп коеюн да. Ал эми болид деген бул жанагы Шумахер айдаган машина да, Феррари. Эми экөөнү мисалы Феррарини күнүгө Кудайдын куттуну көчөдө айдабайсың да. Аны атайын спорттук жарышка. Анан биздикилер мисалы мен канча күндө 20 күнгө чукул болуп калды. Мен бир кагаз, бир мыйзам чегинде ошону жооп берип койгулачы десем, айтып атам да, мен мыйзамдарды да көргөзүп бердим. Ай, могу мыйзамдар бузулуп атат десем, көргөзө албай жатышат. Эми ошол эле кайра спикер Маматалиев өз оозунан айтып атат. Өз оозунан. Ошо жогорку кеңеште, улуу трибунада айтып атат. ОВОС депчи. Бул оценка воздействия окружающей среды. Бул экологический экспертизанын мыйзамынын ичинде. Ошо биринчи статьясында жазылып турат. ОВОС өтүш керек. Ал кайсыл учурда өтөт? Ушундай бир чоң бир курулуш, жол же ушундай бир иш-чара өтөрдө, ошол алдын ала өтүш керек. Анан ал жерде элдик коомдук талкуу деген бар. Коомдук талкуу. Ошол эле экология экспертизасынын 4-бөлүмүндө турат. Коомдук талкуу деп. Ал жерде коомдук талкуу өтүш керек. Коомдук талкуу бүткөндөн кийин бүттү. Бардыктайчы. Бүткөндөн кийин анан мына биздин экологиялык экспертиза. Мисалы сиз жөнөкөй эле бир дүкөн ачарым десеңиз, же жөнөкөй эле бир бакты кыям десеңиз, мисалы көчөдө турганчы, мисалы сиздин дарбазаңыз бирок көчө жагында турган бак, ошол сизге абдан тиги жолтоо болуп атат. Анан кыям десеңиз, бир ал өкмөттүкү да, айыл өкмөткө барам десеңиз, айыл өкмөт ал жерден аныктама берет. Ал айтат, экология бар депчи. Экология бар.
ал аныктама берет, ушул бактык чын эле жолтоо экен же чириптир деп туруп анан кагаз бергенден кийин анан сиз кыя аласыз да. Же дүкөн салам десеңиз экологиялык экспертиза өтөт ошол жерденчи, бүт өтүп туруп анан кийин ал жерде ар бир жанагы жердеги сөл, жылан, чөп, жаныбар ошонун баары каралып туруп анан экологиялык экспертиза чыгат. Мисалы дүкөнгө эле айтып атам. А бул айтып атышат 10 000 киши келе турган иш чара экен. Макул. Анан жанагы кайыктардын жана балит өзүлөрү эле айтып атышат. Мисалы туризм агенттиги айтып атат, экологияга зыяны жок деп, баягы көбүңөрдө ачык маалыматтардан угуп атасыңар, экологияга зыяны жок деп атат. Бирок мен ушул эле эл аралык моторлуу кайыктар биримдигинин сайтына кирдим. Сайтында эң астына түшкөндө көмүр кычкыл газын деп СО деп турат. Ал жерге киргенде айтып атат, биз абага 2 миллион 200 000 килограмм көмүр кычкыл газын зыян келтирдик. Бул биримдик өзү мойнуна алып атат. Анан кийин ичинде дагы бир 2023-жылкы отчеттор бар экен. Биз ошол абага зыян келтирген үчүн жанагы ошол Маврик моторлор биз жаңы укмуш деп бир баягы ошо Эдуард Кубатов да айтып атпайбы? Ал жерде Маврик моторлор депчи, Маврик мотор анан тигиндей ала эч бир айлана чөйрөгө зыяны келбейт деп. Ошол алар дагы ошо Маврик мотордун колдонгондор, Маврик жана машина эстеп коет экен алардынчы. Ошону айдагандар биз дейт. Могу океандардагы жана баклажкалар бар го, ошонун үстүндө пластиктерди. Атайын тергенге биз салымыбызды кошуп ошол жерге компенсация төлөп атабыз депчи. Ошондо да компенсация бар. Эл аралык тилде green washing деген термин бар да, жана brain washing деген сыяктуу эле green washing деген термин бар. Мисалы чоң компаниялар, Pepsi сыяктуу чоң компаниялар ар кайсы жакыр өлкөлөргө бак тигип атабыз дейт, бирок ошол эле маалда өзүнүн пластик бөтөлкөлөрү менен дүйнөнү, океанды баары жакты булгап атат да. Ошол сыяктуу мисалы мен эл аралык климаттык конференцияларга көп катыштым да, ал жакта ошол green washingди кантип аныкташ керек, аны менен кантип күрөшүш керек, green washing кылган компаниялар ошол жакыр өлкөлөргө эмне компенсация бериши керек, жана алардын ишмердүүлүгүн канткенде баягы токтотуш керек, ушул сыяктуу маселелер талкууланат да. Бул ачык эле green washing экен да. Ошол эле маалда мен ошо сиз айткан сайтка да кирип карап чыктым, окуп чыктым. Ошол уюштуруучулардын арасында жана аябай бай араб шейхтери бар экен да. Алар дагы ошол жакыр Африка өлкөлөрүнө барып, өзлөрүнүн бак тигип аткан сүрөттөрүн коюп, типа биз жаратылышка кам көрүп атабыз деп, бирок ошол эле маалда канчалаган баягы зыян келтирип атканы эсеп-чету жок эле зыян келтире беришет да. Бул ошо сиз айтып аткан нерсе ошо биздин өлкөдө green washing деген нерсени менимче ошол үстүңкү катмардагы бийликтегилер жүргүзгөнгө аракет кылып атат окшойт да. Ошого мындай кандайдыр бир деңгээлде ошол компания жүрүп атат да азыр Кыргызстандачы. Кечиресиз, мен дагы жанагы сөзүмөн чыгып кеттим, жана ошо экологиялык экспертиза. Ошол жана айтпадымбы, эми мына 19 апрелде 2026 жылы булар ошол биримдик эл аралык моторлуу кайыктар биримдиги өзлөрүнүн сайтына 31 июлда Кыргызстанда чемпионат болот деп жарыялады. Буларчы. Мен айтып аткан жана экология экспертизаны азыр Марлен Маматалиев өзүнүн сөзүндө айтып атат. Жазалап атат депчи. Бул ошол календарга илингенге чейин мисалычы жазалыш керек болчу да. Алчы. Жазалып, элдик талкуудан өтүп, анан кийин элибиз макул болду, келгиле эми кол алышалык деп анан кийин жарыяланыш керек болчу да. Эгер ошонун баары өткөндөн кийин, эгер ошо экологиялык экспертизасы өтүп, ушундай коомдук талкуу жаралып эткени мен ушинтип чырылдап чыксам, мени монтип эле башка чапса болот эле да. Эмне эле болуп атасың депчи. Мына булар өзлөрүнүн сөзүнөн, мисалы ошол жогорку трибунада спикер өзү мыйзам бузуп атканды көрүнүп эле турбайбы? Мен ошон үчүн баягы ачык эле айтпадым буларды. Мен мыйзам кызмат кабалынан кыянаттык менен жоопко тартыш керек буларды депчи.
Өзлөрүнүн тилинен кетип атат мындай. Бул мыйзамдарды бузулуп атат. Ал кайсы мыйзамдар бузулуп атат деп мен баягы күнү да так ошол мен ар бир тасмамда турат кайсы Кыргыз Республикасынын номер 115 2004 жылкы Ысык-Көл экологиялык экономикалык тутуму жөнүндө мыйзам бар. Ошонун 9-беренеси деп чыктым. 9-беренесинде конкреттүү жазылып турат. Ысык-Көл эко тотумунун 1/3 бөлүгү кол тийгиз деп. Кол тийгиз депчи. Бул эко тутум деген ошо 1/3 чар балык болуп кетет. Ысык-Көл баягы область боюнча айтабыз да, ошо корулунчу. Анан бирөө чар балык элдер баягы суу, бирөөсү баягы өзгөчө кырдаалдар, а бирөөсү эко тутумунун кол тийгизи бул жана биздин ошо так эле кызыл китепке кирген эндемикалык балыктарыбыз, жан жаныбарларыбыз, ошо чөптөрүбүз, гүлдөрүбүз кол тийгиз да. Ошол эле мен айтып атам, бул жерде кол тийгиз деп жазылып турат 9-беренеде. Ал жерде мына эндемикалык 30дан ашык балыктарыбыз бар Ысык-Көлдүн ичинде. Ал жанагы балит деген атын өчкүрдүн немеси үнү 160 децибелден жогору да кете берет экен. 400 Ал жерде ошол 8-10 жылдап чоңойгон асман балыгыбыз биздин ата бабадан келаткан көлдүн негизи жаралышынан. 8-10 жылда дегенде ал эптеп монтип чоңойгон. Ошонун бирөө эле өлө турган болсо. А мыйзамда кол тийгиз болуп жазылып атпайбы ал жерде. Ошол эле 12-беренеде ошол эле мыйзамды конкреттүү жазылып атат. Мамлекет тарабынан коргоого тийиш деп атат. Корголуш керек аларчы. Анан ошонун баары тең пункттап айтып берип атсам деле жок деп эле бир Дубайды айтышат, неде тиякты айтышат, бул жакта көлдү айтышат, тигил жакта Индонезияда тиги көлдү. Мен алардын баарына эле мындай эле жооп берип атам. Анда ошол жактын мыйзамы менен барып жашагыла. Биздин мыйзам турат да, конкреттүүчү. Силер бир жакты ошо пример кылгандын ордуна силер ошол жактын мыйзамын окугула да. Ал жактын мыйзамы мүмкүн уруксат бергендир, эли уруксат бергендир. А бизде мыйзамда турбайбы? Кыргыз Республикасынын мыйзамдары турат. Суу кодексти, экологиялык экспертиза мыйзамы турат. Суу кодексинде дагы конкреттүү жазылып турат. Ошол биздин 5-беренеде турат. Анын баарын айтып атсаң, кайра келип туруп, биздин ички иштер министри мени провокатор кылды. Баарыбызды провокатор кылды го. Бул жерден мисалы ошо Конституцияда 49-берене, 32-берене мен жана айтып кетпедимби? Мен мисалы ошо 1,5 жыл жана экотехинспекцияда отуруп, момундай кагаздарды мындай бизде жана макулдашууга каттар келет да. Ар кайсы министрликтен. Анан мен мисалы ошол директорго кирердин астында бүт өзүм карап чыгам, окуп чыгам. Анан кийин бөлүмдөргө жөнөтөм, юристтерге жөнөтөм, аларды макулдашуу келет. Анан мындай карайт, анан ушинтип 1,5 жыл мындай кагаз жеп иштедим да. Ал жердечи минтип отуруп, анан түнү күнгө чейин делечи. Анан ошонун баарын айтып атпаймынбы, баары мындай билишет бул жердечи. Жанагы биздин бийликтегилер ошо катып атканды билишет. Анан мен прокуратурага бердим, азыр 14 күн өтөт, анан ошол жактан күтүп атам жооп. Официалдуу эмне деп берет экен. Эми прокуратурасы кайсы мыйзамды таянып, же жокко чыгарып, же жашырып эмне кылып берет болду экен деп күтүп отурам да. Эмне дейт болду экен депчи. Анан кийин ошонун негизинде анан кийинки этапка өтөйүн деп отурам. Сиз кайсы прокуратурага бердиңиз ошондо? Биздин башкы прокуратурага бердим. Биздин башкы прокуратурага бердим, ал башкы прокуратура экология министрлигине жөнөттүр. Ошол жактан мыйзам чегинде карап жооп бергиле депчи. Мага анан кийин эми алар эмне деп жооп берет билбейм. Мен баягы күндөгү аларга мен баягы экс кызматкер катары азыр учурда ал жакта ошо экотехинспекциянын директору болуп турган ал жигитти тааныйм. Мен иштеп турганда ал жигит специалист болуп, адис болуп эле келген.
ал кандай иштеп, анан мен мындай алдын ала айтып койдум. Мени тааныбасаңар бир жөн, мен тааныйм. Ооба. Мен ал мыйзам чегинде эмне экенин жакшы билем. Жөн эле айкай салып кыйкыра берген жокмун. Анан көптөрү бир суроо берет. Ушул көп суроо ушул болуп калды. Кайдан жайдан чыга калдың депчи. Ооба, көптөр ошону жазып атышат да. Бул жөн эле өзүнүн жеке кызыкчылыгын көздөп чыга калды. Бул мындай бакырлуу өкүрүүсүнүн артында башка бир нерсе турат депчи. Эмне турат, ошону айтып коюңузчу ачык ушул жерден. Ушул жерде бир Кудай мындай, эми ал элге мындай бир жомок сыяктуу ишенич болушу мүмкүн да, мындай айткандачы. Бир Кудай Таалам жараткандын деле бир, анан биздин ата бабалардын деле бир күчү дейм, ошо ысык көлдүн бир касиеттүү күчү дейм да, мындай. Мен деле сиздерге окшоп ушу телефон карап атып эле ошол маалыматты окуп калдым. Могу акыркы элечи. Окуп калып эле анан баягы башта момундай кагаздар бар да, мээде жүргөнчү. Кагаздар бар. Анан кийин мынтип тигил жагын чукуп көрдүм, бул жагын чукуп көрдүм. Карасам, жок, бир мыйзам ченемди деле жанагы федерация деп ачыптыр. Анан мамлекеттик каналдардан берип атты. Ой, бул ушундай жүрөт, анан бул туристтер келет деп, анан бир мыйзам ченемдүү жагын карасам, бир айтышкан жок да. Бизекин жаап атат да, жаап жашырып элечи. Абдан жапкандай көрүндү, анан өзүм да чукулап көрдүм. Анан баягы көкүрөктө бар экен да бир мекенчилдик сезимчи, бир мекенчилдик сезим бар экен. Ошол чыкты. Анан кийин мен биринчи тасмамда айтып, муну токтотуш керек. Бирок ошол эле мен караган боюнча, мисалы ошол эле электрик дегени бар экен. Ошол эле жарыштын бир сериясы. Ошону сунуштайт элем. Мен экологмун. Мына. Мен эколог кесипкөй катары сунуштайт элем деп ошол уюштуруучуларга мен мындай айтканда чакыруу жазадым да. Десем жок. Анан кийин жана туризм агенттигиде директору Эдуард Кубатов. Ал эртеси күнү кайра дүкүлдөп атат. Мен ага кат жазып койдум. Кат жаздым. Жок, мындай официалдуу ини катары делечи. Ушундай мен сунушум десем жок, кайра эле анан кийин мындай аларды карасам самдырак өтө баштады да, мен келе соомдум деп, мындай айткандачы. Ой, экологияга зыян келбейт, бир тамчы тийбейт депчи. Анан кийин эми азыр маалымат булактары ачык да. YouTube'ду баарыбыз эле мындай карасак бүт. Мына анан кийин кырсыктар болуп атканы, өрттөнүп атканы тиякта, биякта, анан кийин бүт. Анан кийин ой, булар деген такыр эле текебер болуп алган турбай дедим да. Мен мисалы ошол 7,5 жылдан бери бияктамын. Анан кийин бул мисалы Европа, Франциянын мыйзамдарын карап, бул мыйзамда, мисалы сиздер Америкада жашап атасыздар, мыйзамдарын карап таң калып атпайлыкпы? Баары кылдат менен. Ошо бир кичинекей чөбүнө чейин, гүлүнө чейин кандай коргошот. Мисалы балдарым ооба. Ой, кескелдирикти кичинекей мындай кескелдирикти операция кылып аткандан таң калгам да. Бек окуй депчи. Анан кийин балдарым кичинекей бала бакчадан баштап эле булар айлана чөйрөгө мамиле кылууну укмуш. Ар бир нерсеничи. Ай, тигини баспаш керек, муну кылбаш керек деп эле. Анан ойлодум, биздин кичинекей бир нерсе эмес, биздин кол тойгон көлүбүз, биздин көзгө басар ысык көлүбүз. Ушинтип бир шоу, бир оюн экен. Ага ким келет экен десем, жана өзлөрү айтып атат, шейхтер келет, тигилер келет. Ой, мен деле боякта мисалы канча мамлекетти үй бүлө менен кыдырып жүрөм, көрүп атам. Буларда деле мындай бай менен кедейи, орто тургандары кандай мамиле. Буларда деле мисалы ошондой чересчур кандай десем бир миллиардерлерди деле жакшы көрүшпөйт булар делечи. Ооба. Ачык айтасың. Ооба, анан кийин жакшы көрүшпөйт. Анан кийин бир мекенчилдик сезим ойгонду десем болот да ошол жерден менчи. Жок, өзгөр мындай айтканда ошол жерден бир мага жооп берип койсо, момундай болуп атат да. Мүмкүн биз сүйлөшүүгө барабыз, ошону десем мен дагы токтомокмун да. Мисалы анан жок, игнор кылды да такыр элечи. Эми игнордун аркасынан келип анан ушул азыр мекенге тим эле чыккынчы кылып атпайбы? Турупчу.
ооба. Анан Ошол мекенге чыккынчы кылган бөлүккө азыздан келип калдык окшойт акырындап жанагы фейк армиясынын ошондой эле чыныгы баягы мамлекеттик кандай десем басылмалар дейбизби же медиа каражаттарынын ошондой эле пресс борборлордун баягы жетекчилеринен бери азыркы тапта баягы чоң чабуул болуп аткандай да. Сиз ошолорго көрүп атасыз да, сизге мындай жекеден да чыгып атат, анан ал тургай өзүңүздүн досуңуз да аралашып кетиптир да, агачы. Ошол чабуулдарга кандай туруштук берип атасыңар? Эмне эмоционалдык абалыңар эмне болуп атат? Мага ошол кызык болуп атат да, себеби сиз эми билим үчүн барган адам катары мындай медиадагы болуп аткан мындай фейк жарыштарды көргөн эмессиз да. Кандай абалда калдыңар да ушул нерсеге? Мекенге чыккынчы болуп калган, чыккынчы деген клейманы коюп атышкандарындачы. эми ал мен жана дагы бир тасма чыгардым. Ошо жана Султангаевка Дубай салам жөнөттүм да. Анан ошол жерде деле Азамат Алтай 50 жыл мекенге чыккынчы болуп, бирок кийин аны укмуш аплодисмент менен тосуп алып элчи. Анан биздин эл өтө ишенчек бир нерсеге айтты деди го деп элечи ишенип кетет да, бат элечи. Эми ал убактылуу нерсе деп атам. Эми ал жана бир учтоп ошентип мага көргөн нерселерди айтып атканы, ал жерде мен башында иргеп алганыбыз, азыр мисалы эң жакын деген адамдарбыз. Мен баянтен бери эле тиги жазып атышат, анан тиги Эдуард Кубатовдон кечирим сура дегенге чейин барып атышат. Кокуй дедим, мен эмне кылмыш кылдым депчи. Биринчи ал мыйзам бузган адам болуп атса, анан мен эмнеге кечирим сурайм? Анын жакындары чыгып атышат магачы, кечирим сура. Мен ал мыйзам бузган адам мен үчүн душман эле да, мындай айткандачы. Мындай кыргыз өзү ошол мыйзамсыз нерсеге күпүлдөп атканы. Анан келинчеги менен жубайы менен экөөбүз баштагандай аягына кайсы жерге болбосун ошол жерге чейин жерине жетебиз дедик да. Аягына чейин. Анан мен кечеби мурда күнү айттым, жана до конца деген сөздү жок кылып, бул кыргызча эле маарага жетебиз маарага депчи. Маарага жеткенге чейин Кудай жараткан өзүң күч кубат бер. Бул ошол бул жерде эмне болуп атат? Бул жерде айта кетчи, эл ушул акыркы эми баардык эл эмес, баардык кыргыз эл эмес, ошол көбүнөсү мындай болуп калыптыр. Бийлик айтты, болду, ал нерсе чечилди, ал болот депчи. Бул жерде жана желек алмаштырып же ушундай бир бийлик өзүнүн оюндагысын дегендей кылгандардын баары тең болот, эми биз айтканда эмне бир 3 күндө чырылдайт, болду калат депчи. Мисалы жана кайыктар, могунда кайыктар, бул Европада, биякта да. Булар Европанын мыйзамы менен иштейт. Буларга спонсорлор, мындай айтканда, спонсорлор Европада жайгашкан. Булар канткен күндө дагы кайра үйүнө келет, бул жактын мыйзамын сыйлайт да. Мен азыр коңгуроо кагып атканым, азыр прокуратурадан күтүп атам, эми булардын европалык мыйзамдары менен коңгуроо каба баштайм да. Бул эми ЮНЕСКОга кат жөнөткөм, ЮНЕСКонун катын күтүп атам. ЮНЕСКО бир 5-10 күндө жооп бере турган орган эмес экен, анын дагы ичинде чоң бюрократиялар бар экен. Андан сырткары ушулардын спонсорлоруна, анан бул жакта дагы өзүңүз билгендей, бул эко-активисттер абдан баягы ушундай иш-чараларга колдоп кетет да. Анан мен буларга дароо чыкпаганым, эми кыргыз мамлекет, мен кыргыз жаран болгондуктан эми баарын башына аттап өткүм келген жок. Айтыңдарчы. Да баарын башына аттап эле дароо эле кыйкырып өкүрүп чыккым келген жок. Ошон үчүн ар бир тепкич ошондой мүмкүн өзлөрү эле сыяктан кой токтоп калабы деп күтүп атам. Жок, токтобой турган болсо анда бул жактан ошол экологиялык мыйзамдарды такап, ошо ЮНЕСКонун ошол эле Бириккен Улуттар Уюмунун ошонусуна чейин
Анан мага ошол сиздей болгон жардам кылып, кол кабыш кылып тураткандар абдан керек болуп атат. Мындай айткандачы, эгер булар такыр биздин бийлик жок, өздөрү айткандай до конца өткөзөбүз дей турган болсо, анда бул жактан ушул бар да. Бияктан токтотуп калууга бул уюмду, биримдиктичи. Өткөзгөн күндө дагы өткөздү дейли, эч кимди укпайчы, мыйзамды дагы карабайлы, эл аралык уюмдарды деле укпайлы өткөздү дейли. Өткөзгөндөн кийин жанагынча зыян болду көлгө, өткөзгөндөн кийин деле ошол адамдарды жоопкерчиликке тартууга мүмкүнбү? Кандай деп ойлойсуз? Мүмкүн, мүмкүн. Эмнеге болбойт? Мүмкүн. Эмне үчүн ошончо мыйзамды бузуп аткандан кийин, ошо жана спикерди баш кылып, жанагы МВДнын коркутканы Кубатовду төш кылып дегендейчи, ошол жана уюштуруучу биримдикти, ошонун баарын ал эрте эле кеч мыйзамга тартууга мүмкүн. Эмне үчүн эми ал Сиз үчүн идеалдуу картина кандай болот эле? Мисалы, ушул акциялардын баарын көрүп тургандан кийин жогорку жактагылар кантип ушул маселени чечсе идеалдуу болот деп ойлойсуз? Жеке эле ошол Формула 1ди токтотуп эмес, дагы ошол көлдүн айланасындагы болуп жаткан жанагы табигый проблемаларды чечүүнүн бир точкасына келип жеткендей сезилип атат да. Бул ушул акциянын артында аябай көп бир маселелер тургандай сезилип атат. Көл боюнча өтө көп, акыркы 5 жылдын ичинде өтө көп маселелер көбөйүп кетти. Мен ошондой жана курулуш иштери, жана бир мейманканалар, дагы ушундай бир өтө курулуштар, тигиндей мындайлардын баары өтө көбөйүп кетти. Алардын баары тең биздин көл көтөрө албайт. Жанагы Асман шаары дегенде такыр бул болбосун. Мен ошол Асман шаары башталганда эле мен өзүмдүн пикиримди айткам, болбойт бул дегечи, биздин көл аны көтөрө албайт. Ал биздин көл кичинекей, аны 5 жылдыз мейманкананы салып коюп, аны жөн эле сазды карап отурганда болбойт. Бул анда келе турган кишилер болсо, алар билбейм, мен мындай элестете албайм анычы. Андай болбой эле койсун. Мен азыр менин оюмча, мен жана моторлук аектан баштап жанагы 5 жылды дегендин баары тең жол бербейт болчумун. Бизде азыр турган эле жетишет, ошол элечи, турган эле жетишет. Бизде мисалы карасаңар, бир мисал айтайынбы, кечээ эле жана табылды эгемердиев Раматылыктын эмесин чыгардым го. Ал 5 жылды ат эле эмес, биз 5000 жылдык тарыхыбыз менен дүңгүрөтөбүз деп ошондо айтып кеткен. Жана Супараны салып аткандачы. Азыр Бишкекке бир мейман келсе, Супарада отура турган орун жок. Туурабы? Ооба. Элдин ошол жерге алып барышат. Чет элден келген кандай болгон конокторду да. Тиги чуңкурчакка алып барат мисалы да. Ошондой биз этно туризм аркылуу биз ар бир ошол айылдагы жашоочу, мен баягы дагы тасмаларды чыгаргам, эмне дебейсиңер, мен ушул жерден айта кетейин, жана букинг менен айылда жатып акча тап депчи. Мен ушул букинг менен иштеп калдым. Букинг менен өзүмдү көчүрүп алып, бир 10 жыл мурун ушундай бир практика болуп калган. Анан үйрөнүп алгам да. Анан айылда жатып акча тап деп эметсем, жаза баштады. Анан кадимки эле Жумгалда Кызарт деген айыл бар го. Азыр абдан ошо туризм жактан, ошо этно туризм, жанагы чет элдиктер сону көргөлө келип, үйгө мейман конок үйгө жаткызып аткандарчы. Анан Кызарттыктарга бир келин чыкты, ага ачып бердим. Анан кийин дагы бир келин жазды. Анан мен таң калдым да. Эмнеге силерге Кызартта booking.com'ду карасам, бир 15-20 чакты үй экен. Эмне силер үйрөнүп алган жоксуңар десем, 25-30 миң сом booking.com'га үйрөткөнгө депчи. Окуй Кыргызстандагы адамдар ошончо алат бекен үйрөткөнгө? Ошон мен шок болбодумбу. Бизге 25 миң, 30 миң деп койгон дегенчи. Анан апай мен бир 10 эле минут убактым кетет ага деп атпаймынбы? Анан ошо мен уктум тиги деп эле, тияктан уктум, бияктан уктум. Анан мына азыр Ысык Атада бир Өтөгөн деген айыл бар экен, карасам ал жакта деле бир эшик жок. Ал жактан ачып койсом, кечээ бүгүн 2 турист келип жатышты да.
Рахматын айтып атат, 2 турист келип жатты депчи. Бул нерсени мен айтып атам. Бул 5 жылдыз отель кылганда бир мисалы бир ал инвестор салат деп атат, мисалы чет элдик жарандыкы ал 5 жылдыз мейманканачы. Анан кыргыз элим кайра эле ошол жерге малай болуп иштеп атпайбы? Анын полун жууп, немесин жуупчу. Андан көрө биз баягы өзүбүздүн жапайы жаратылышты сактап, анан ар бир айылга үйүндө жатып эле ушинтип келип коноктошуп, жанагы кызартыктарга окшоп, Кеминдеги жана Шабдан деген айыл барго. Ооба. Ошондойго окшоп, калмак ашуу деп ошолорго окшоп эле. Мисалы, мына Тоң районунда этнотуризм абдан, мисалы аркы өзгөгө караганда берки көз этнотуризм менен өнүп келген. Турабы? Мисалы боз үйүн тийип коюп эле. Бөкөнбаевдагы ошо экотуризм үйлөр, анан биз Тоңго барганда кадимкидей эле бир чоң апанын эле үйүндө жашадык. Бизге мындай 5 жылдыздуу отельдин шартынын кереги жок. Биз мындай жерге жата беребиз. Бизге ошол балдарыбызга ошо айылдын тажрыйбасы керек. Биз баягы спальныйларда жатып көнүп калган балдар айылды көрсүн, эшикте жөжөлөрдү санасын, иттерди кармасын, уйду кантип саайт, ошолордун баарын көрүп, анан айылдын чети менен басып жана көлдүн жээгине басышсын депчи. Бизге мындай жанагындай жаркыраган пансионаттын кереги жок. Биз тамагыбызды өзүбүз жасайбыз, өзүбүз көрсөтүп бериңиз. Сиздин ошол тоокторуңуз туулган жумурткадан кууруп жегиле эртең менен деп. Ошо бир чоң апанын эле үйү экен. Ошого эле жылда барчубуз да. Жылда ал биздин чоң апабыз болуп калган, туулган болбосок делечи. Бирок мындай айыл тынч, таза аба, ошол шаардан барган биз үчүн берки ызы чуу, жанагы таң аткыча дискотека болгон, анан катерлери бар пансионатка караганда ал да канча мындай жакшыраак эс алчу элек да ошол Тоңдончу. Ошол нерселер мындай көбөйсө жакшы болмокпу. Сизге мен толугу менен кошулам. Анан жакында эле ушул түз эфирге даярданып атып, кечинде бир илимий макаланы окудум. 2 кытайлык авторлор жазышкан экен, профессорлор. Биз ошол чет элдиктердин макалаларын мисал келтирсе эле, Кыргызстандагы аудитория мындай тескери ыргычтап элечи, булар эмнени билип коюптур, булар биз менен жашабагандан кийин деп эле ушинтип беришет экен да. Бирок ал макалалар жөн эле жерден илимий журналдарга чыкпайт экенин эскертип кетким келет да. Ал текшерилип, канча факт чектен кийин, анан бир топ илимпоздор ага пикир жазгандан кийин анан жарыяланат да. Ал чын бышыгы толук баягы ине жүзүнө чейин, точкасына чейин текшерилгенден кийинчи. Ошол 2 Кытай илимпоздун бирөөсү Пекин университетинде, бирөөсү Шинжан университетинде экен. Ысык көлгө байланыштуу 10 жылдык, акыркы 10 жылдагы эмелерди, экологиялык датаны чогултушуптур, экологиялык маалыматты чогултушуптур. Анан 2050-жылга чейин ысык көл сазга айланат деген прогноз берип атат да. Себеби айланасындагы жана курулуп аткан пансионаттарды тейлегенге көлдүн өзүнүн инфраструктурасы жетишпейт. Мисалы, таза суу жетишсиздиги келип чыгат. Ошол эле маалда элдин саны өсүп атат, көлдүн өзүнүн элинин саны көбөйүп атат, айыл чарбага болгон талап көбөйүп атат. Айыл чарбага эмне керек? Суу керек биринчи кезекте, даан өстүрүүгө, бак өстүрүүгө, тийге буга суу керек. Ошол суу мөңгүлөр эрип кеткенден улам тартыш болуп, көлгө кетпей, айыл чарбага кетип атат азыркы тапта. Көлдүн деңгээли жылдан жылга кыргыз окумуштуулар да айтып атат, ылдый кетип атат. Ылдый кеткен сайын көлдүн ичиндеги жана микрофлора бузулат. Балыктардын мутациясы келип чыгат. Анан ар түрдүү жугуш оорулар балыктарга жугат. Балырлар көбөйөт. Балырлар көбөйгөндө балыктар өлөт экен да. Балыр бул саздын белгиси да. Ошентип отуруп 2050-жылга чейин көлдүн айланасы толук мындай кумдуу чөл сыяктуу бир жер болуп, 2050-жылы көл толугу менен сазга айланат деген бир прогноз бар экен да. Окуп алып, менин төбө чачым тик турду да. Бул ысык көл канчага чейин чыдайт деген прогноз экен да. Анан бирок ошондон алдын алуу үчүн кандай кадамдар керек? Мамлекеттик деңгээлде, жергиликтүү бийликтин деңгээлинде кандай кадамдар керек деген суроо пайда болду да. Эколог катары сиздин да оюңузду билгим келет. Мен ушул нерсени жаңы эле сиз айтып кеткен жанагы мыйзамдагы 9-берене экотутум деп атпаймынбы? Экотутум депчи. Экотутум кол тийгиз кор депчи. Экотутум деген ушул чынжырча.
цепочка. Мгм. Жана сиз айтып аткан Айланган пирамида, цепочка дейбиз. цепочка дейлик мындай. Ал бири бири менен ошо сөл жылан, канаттуу балык бири менен байланышып турат. Мындайчы. Мгм. Бир мисалы мына ЮНЕСКОнун сайтында ошо ысык көлүбүз жөнүндө маалыматта так жазылып турат. Ысык көлдөн баштап тундра, субтропикке чейин канаттуулар, өсүмдүктөрдүн баары ошол жерде айланып турат. Мисалычы, ошол жерге чейин. Мисалы ысык көлдө келип турналар конуп, ар көздөй кетип калып атат. Алардын канатына конгон бир гүлдүн уругу жака ташып турат да, тияктан бияка. Мындай түшүндүргөндөчү. Бул анан жана чынжырча деп атпаймынбы? Чынжырча бизде үзүлдү. Жанагы акыркы эле мына маалыматтар чыгып атпайбы, жана балыр басты дегенчи. Сиз айтып аткан маалыматтар ошо чынжырча мындай бири менен ошо жана май каптап, бул көл өзүн өзү тазалай албай, азыр өтө кыйналып турган учуру жана биз бир ковидте бир жөтүп кире албай неме болду го, бир демибиз кызылыпчы. Ошондой учурда азыр көлүбүз турат да. Азыр бул жерден мисалы жанагы азыр айтсаң дагы айтат. Азыр муну немени көрүп аткандар, ай бул каршы, бирөөсү Америкада, бирөөсү Францияда жатып алып, мына каршы болуп атат депчи. Бул тиги укмуш каршы экен деп. Жанагы моторлуу кайык дегендерди токтотуш керек бизде. Бүт. Парус айтып атпаймынбы, башында эле айтып кеттим, парустарды. Жанагы биздеги кандай десем, жанагы чоң баягыны карап 5 миллионго жана көлдү тирүүлөй көмдү деп бир отель салынып атыптыр, кум топурактын баарын төгүп салып. Елизавета деген эмелер, Авангард деген компаниялары. Ошол жерде ошолор төккөндө Илимдер академиясынын президенти Канат Абдрахматов алда чырылдап чыкпадыбы? Ай, ал жерде астында эмне деген мен айтып аткан эле сөздөрдү айтып чыкты да. Мисалычы, анан ал кызматтан алынды. Ал агай мени университетте окуткан. Канат Абдрахматов. Мен ошол адамдын, инсандын колунда окуганыма абдан сүйүнүчтүм да. Абдан сонун ошол геология тармагын укмуш бизге жеткире берген. Анан ал адам айтып чыкты, баягы Алтай комплекс жана суулары бир ызычы болбоду Бишкектеги. Суу толуп калып. Ал жерге болбойт. Илимий көз караштар айтса, аны жана курулуш министри ким, Орунтаев деген милиция. Деп элестеткирейин, эмне мындай хаос менен эле эмне болуп атат? Мындай мен ошондой сын пикирлерди айтып келем да. Анан айтсаң эле тиги эл душманы кылышып эле айтып атат да. Бул кесепети эртели кеч элге тиет да, жерге тиет. Бул азыр жанагы бир уч билимсиз чиновниктер өз тармагына, мындай айткандачы, өз тармагында кандай десем, мисалы ошол Орунтаев деген мырза мүмкүн кыйын милиция болобу, укук коргоо органында укмуш иштемектир. А бирок курулуш тармагында мен азыр алып барып эле бир саламаттык сактоого министр кылып койгондой эле да. Мен билбейм да. Ушундай эле азыр мисалы экология министри экономист болуп турат да азыркы учурда. Мен ошону айтып атам да, өзүнүн тармагын билгендерди мындай алып келбейт билиңер. Эмне үчүн ушул мыйзамдар өтө акыркы 5 жылда экология мыйзамдары өтө өзгөрүптүр. Бир ушул жалаң ысык көл жана мен айтып аткан мыйзамдардын ичинде жанагы чет элдиктерге курулуш ушундай тармактарды боюнча дагы абдан мындай өтө ылайыкташтырып туруп, баягы инвестиция деп туруп, бирок бул келечекте биздин ысык көлдү жана сиз айтып аткандай сазга батырчу эле мыйзам экен да, азыркы учурдагы. Биринчи кезекте андай мыйзамдын баарын жок кылып эле жанагы айта кетпедимби, жана биз этнотуризм жана өзүңүз айтып аткандай элечи. Мисалы бул туристтер, чет элдик туристтер жанагындай 31-нде өтө турган шоуга кызыктар эмес. Мына кечээ күнү Италияда Каляри шаарында өттү. Ал жерде өткөн жери баягы 50 000 киши токтогон лайнерлер бар го, 50 000 киши ташыган лайнерлерчи.
Ошондой портовой жерде өттү да. Ал жердечи. Анан ал жерде мындай жөн эле ары бери кеткен туристтер эле аны мындай кызыктар болуп атайын бир келип деле турист. Ал жерге бул спорт карасаңыз анан 40 жылдык тарыхы бар деп бир укмуш деле белгилүү эмес экен. Анан жөн эле бир туристтер атайын барып көрөм деген туристти деле мен ишенбейм да. Мисалы биздин көчмөндөргө барышы мүмкүн, бирок муну көрөм деп чет элден турист барбайт. Муну көрөм деп ким барат? Биздин ошол тегерекчекте эле баягы жыл сайын бархатный сезон деп коебуз го. Ошол убакта 10 миң, 20 миң келип аткан эле көрүүчүлөрдү ошолор эле барат. Андан башка муну көрөм деп бир кызыктар деле болбойт. Ошол көчмөндөр оюну боюнча да сиздин оюңузга толук кошулам. Көчмөндөр оюнуна кызыккандар Формула 1ге караганда көбүрөөк дегенгечи. Себеби бул жакта Америкада жүргөндө ошол эле докторантуранын студенттери, магистратуранын студенттери, профессорлор быйыл Кыргызстанда көчмөндөр оюндары болот экен деп Гарварддагылар, Стэнфорддагылар азыр даярданып атышат. Барат элекпиз, көрөт элек депчи. Анан бир чети мындай ичимен аябай сүйүндүм да ошол көчмөндөр оюндары башында уюштурулуп атканда мен дагы эми барып жайлоону талкалашат, тебелешет, чөптүн баарын жок кылышат деп эколог журналист катары кичине ичим ачкан, бирок азыркы тапта ошол илимпоздордун, интеллигент адамдардын көчмөндөр оюндарына кызыкканын көрүп аябай мындай сыймыктандым ичименчи. Чын эле кыргыздын уникалдуу өзүнүн салттуу нерсеси менен гана дүйнөгө аты чыга алат экен деген баягы бүтүнгө келдим да. Ошол көчмөндөр оюндарынын өтүшү аябай жакшы деңгээлге экен да. Менин аркамда, мен жашап аткан үй, аркамда дубал көрүнүп турат. 1751-жылы курулуптур. 1751. Ушул мына дубал шыбагы жок. Анан булар ушул бойдон ушулчу канчалык баягы неме сакталган сайын эскилигичи ошончолук баасы өсөт экен да. Ушул үйдү былтыр мен таң калгам 400 миң евро деп баасын койсо сатты мурунку немеси ээси. Таң калганым, ой ушуну алабы десем түбүнө айлана колдон жулуп алып кетти да мунучу. Бул баягы тарыхый үй деп эсептелет экен атайынчы. Бунун эчтеке бир терезесин дагы мындай атайын уруксат менен алмаштырбасаң, мэрияга кат жазып отуруп, эчтеке кыла албайсың да бул үйдүнчү. Өзүңдүкү бирок эчтеке кыла албайсың дегендечи. Өзүң билемдик менен алып жулуп салбайсың. Анысы кандай бул жерде ошондой эле биздин жана көчмөндөр, биздин ошол жанагы сиз айтып аткан жана айтып атпайсызбы, айылга тоңго барып бир апаныкында эс алдык депчи. Мына чет элдиктер, мен көрүүчүлөргө айтат элем, мына YouTube'дан, TikTok'тон Кыргызстан деп англисче, французча жазсаңар, жалаң биздин ошол боз үйүбүз, жөн эле очогубуз, ошонун үстүндө чайнигибиз, ичип аткан чайыбыз, ошолор кызыктуу да буларгачы. Ошондой. Буларга 5 жылдыз мейманкана кызык эмес, айланайын булар 5 жылдыздын айланайын 5 миңине кирип жатып, эбак эле тоюп бүтүшкөн да. Ал кызыктуу эмес, ал баягы эле окшош бир эле форматта. Бирөө франшизасын сатып алат, ошол эле андан башка. Бизге биздин ошол элементардуу ошол кыргыз көчмөн аркылуу гана биз туризмди дүйнөгө дүңгүрөтө алабыз. Мисалы, мындай жөнөкөй дагы бир тил менен айта кетейин, Америкада силер органик дейсиздер, биз Европада био дейбиз. Алма. Органик алманын баасы берки жөнөкөй алмадан 2 эсе 3 эсе кымбат. Ошондой. 3 эсе кымбат. Бул органик деген биздин баягы бала кезде айылдагы кородогу алма да. Мындай таза. Анан биздин ошо таза жаратылышыбыз, таза көлүбүз, таза экологиябыз менен бизге дүйнөгө дүңгүрөтө алабыз. Мен дагы ушул жанагы экология эскөлүбүздү сактайбыз деп атып, эми жана башка бир девизди, эгерде бул шейхтердин бул
Ысык-көлгө жана оюну токтотсак, ошондо дүң болобуз да биз кыргызчы. Ошондо эл Алар аралык да аброй келмек болуш керек да. ал дүйнөлүк жалпы маалымат каражаттар ошондо жазып чыгат да. Ооба. Ооба. Бул шейхтердин, миллиардерлердин оюнун токтоду дегенде анан кийин дүйнө эли жанагы 10.000 турист келет деп атпайбы? Мен ошондон баштадым. 10.000 эмес, бизге айына 100.000 турист келип, ар бир айылга келип, кыргыздын ар бир айылдагы жатып аткан үйүңө жатып кетейинчи деп жанагы жумгал, ошол эле тоң, ошол эле тиги кеминдиктерге окшоп үйүн такылдатып жатып кетейин дегенге жетишибиз керек да. Үйдө жатып эле төшөк салып берип койдум, жерге төшөк. Жер төшөгөн. Ооба. Уктады, мен сага 1000 сом, 2000 сом берип койду, колуңа тарс эле түштү, кудуңдап калдың. Сен эч жака барып жумуш издемей, жок, миграцияга кетмей, жок, жана Англияга барып 6 ай иштемей деген жок, Кореянын тиги очередь күтмөй деген жок. Мындай туризм аркылуу биз этнотуризм ошол менен өнүгөбүз деп атам да. Биз ошол менен айылда жатып, мисалы азыр мына жумгалда кыздар ошону айтып атат. Ат жетишпейт Соңкөлгө барып келгенге депчи. Ат жетишпей жатат деп. Кышында дагы алар 4 сезон өтүп алышты. Кызарчы. А бизде кокту колотто эмне деген немелер жатат. Мисалы мен ошо Талас областында иштеп калдым деп атпаймынбы? Талас областында канча деген капчыгай бар, көл бар. Сонун болгон эле эметке эмес да, ишке кирген эмес ушу туризм тармагычы. Эгерде ошо букингден киргизип, бул чет жердеги чет элде элчилер бар да, биздинчи официалдуу айлык алып иштеп аткан элчилер. Элчилер байма-бай, ушу мененчи, байма-бай. Булардын рынкаларына чыгып иштеш керек дейм да. Мисалы, мен ушул эле Франциянын нече мен көп учурда ошо Садык Шерният мырзаны сын айтып коем. Мен Кыргызстандагы Франциянын элчисин көрөм да. Фейсбуктанчы. Тынбайт да. Кайсы элчиси болсо да тынбайт. Бир буту Баткен, бир буту Ош, бир буту университет, мектеп, тиякта биякта эле жүрөт. Тынбайт да. Ал кишини карап алып, биякта канча деген француздар келип атышат Кыргызстанды көрүпчү, жарнама. Ал киши. Эми биздин элчилер дагы ошондой тынбаш керек. Жатпаш керек дейм да. Жарнама үстүндө иштеш керек. Ошо этно туризм мененчи. Бизде жанагы бир күндүк миллионер келет дейт. Ал бир күндүк миллионер келип, бир инвестордун, мисалы, бир мындай түшүндүрөйүн. Бир инвестор 5 жылдыз отель салды. Ага башка бир миллионер келди, анын отелине жатты. Кайра кетти. Анын жаткан акчасы, мисалы, бир комнатасына $1000 болсо, ал башка эле берки жаранга түшүп атпайбы? Мисалы, бул Кытайдык болсо, отель Кытайдыкы, бияка бир англичанин учуп келди, акчасы Кытайга эле түшүп кетет. Кыргызга жанагы эмне шешебин алмаштырып берген тигиндей мындайга мизер да. Болбогон эле. Тыйын мизер. Биздин кыргыздын абасын жутуп атат, суусун ичип атат, бизге калбайт да, мындай айткандачы. Анан мен андан көрө үйдө жатып, төшөгүңдү салып бер, акча түз эле сага түшөт. Түз эле. Эч ортомчусуз. И биздин ошол келген, мисалы, чет элдик турист келип конок болуп кеткенде, ошол үйдө тарбияланып аткан, өсүп аткан, чоңоюп аткан балдарга өтө чоң мотивация болот. Ооба да. Алар тил үйрөнгөнгө, ошол мамлекетти көргөнгө, ошол мамлекеттердин, мисалы, Францияданбы, Америкаданбы, Япониядан барса, ошол мамлекеттин тарыхын, ошол адамды көрүп, ошол адамга кыялданып, анан окуу кийин билим алганга. Анан чет жерге чыгып, билим алып, болгон билимин анан кыргыз жерине жумшасак, биз ошондо өнүгөбүз дейм да, менин оюм. Жугат деңиз. Мага социалдык тармактарда келген суроолордун айрымдарын да окуп өтөйүн. Кечээ жазган жарнамага Жолдош Жусупов деген колдонуучу жазыптыр. Узун суроо экен, бирок окуп берейин. Айрым окумуштуулар көлдү баалыр басып бара жатат. Бул айыл чарбасында колдонулган химиялык заттардын, фосфордун көлдүн экосистемасына тийгизген терс таасири деп жатышат.
Окумуштуулар эгер көлдү коргоо боюнча илимий изилдөөлөр жүргүзүлбөсө, алардын жыйынтыгы менен тийиштүү чаралар көрүлбөсө, ысык көл акырындап сазга айланып калуу коркунучу бар экендигин айтып жатышат. Караколдогу эл ичинде пристань деп аталган жээкти видеого тарткан Facebook колдонуучусу дагы көлдү балыр басып кеткенин көрсөттү дейт. Ушундай абалда жаратылышка терс таасир тийгизе турган моторлуу кайыктардын жарышын өткөрүүнүн зарылчылыгы барбы? Биздин бийлик качан акча байлык деп жуунган ач көздөрдү эмес, кесипкөй эколог адистердин кеңешине кулак салар экен. Менимче бул суроого биз жооп бере албайбыз го, э? Эми айтыптын бул мыйзам бийлик өзү жооп бериш керек дегендейчи. Ошондо буга бийликтеги адамдар жооп бериши керек го, кымбаттуу. Эми ошол айта кетет элем да, ушу биздин ушу сурообузду аткан жарандарга деле, сиздер деле ушу жарандык укугуңуздар бул Конституцияда жазылып турат. Мисалы 49-берени, 32 өзүңөрдүн ошого укугуңарды салып туруп арыз жазсаңар болот. Кандай күндө дагы анан алар жооп берет. Момдай депчи. Мындай экен, ооба позитив, негатив, анан кийин ошол аркылуу кагаз топтоп, ошолорду топтой бериш керек. Алардын баары токтоло берет. Анан бизде мындай кайыл болбош керек, бийлик укпайт да деген жок, кандайды токтотуш керек, ошону чогулуп бериш керек. Анан ошо менен мисалы каякта, Кыргызстанда болобу, четте болобу, бир ошол кесипкөй адистер менен юридикалык жактанбы, журналистика жактанбы, экологиябы, деги билимби, ушундай алмашуу болуш керек дейм да. Могул жерде момундай болуп атат. Анан кийин ал мамлекеттик органда, анан мамлекеттик органдарды жана мен азыр айтып аткандай, мына могу мыйзамдарды эмне кылып атасыңар, карагылачы. Мыйзам дегенде, мисалы бир мамлекеттик кызматкер ошол эле жергиликтүү бийликтин болушу мүмкүн, ошол жергиликтүү жерде иштеши мүмкүн. Бирок бизде тепкичтер бар да, үстүңкү. Анан ошолордун баарын эмне деп жазып берди? Сенин мыйзамың могу жерге туура эмес келет. Могу мыйзамга дал келбей жатат деп баягы тигини моюндан алып, иштетип, анычы ошого чара көр. Анан өкмөттү чара көр деп мындай коомдук талкууга салсак, ошол иштешет да. Мындай айтканда, эми качанкыга чейин деле мындай айткандачы, койчу деп кол силтеп коюп жашап жүрө беребиз дегендейчи. Ал бир Кудайга шүгүр 35 жыл болду эгемендүүлүк алгангачы. Мен сизге бир кызыктуу маалымат айтып берейинби? Жанагы эң башкы суроого кайта турган болсок, жанагы көптөрдүн суроосу ошол каяктан чыга калдың, эмне болуп чыга калдың депчи. Мени баягы кызыктырып атпайбы? Анан кийин ушул ысык көлүбүздү ЮНЕСКОга коргоп калуусуна демилгелеген биринчи Чыңгыз Айтматов болгон экен. Чыңгыз Айтматов. Анан Чыңгыз Айтматов ошол ысык көл жана форумду уюштуруп, ал жерде Бексултан Жакиев жоопкерчиликте болуп, ошону анан кийин ошонун жыйынтыгы кийин 2001-жылы ысык көл ЮНЕСКО коргоонуна резерват болуп кирди. Анан эми Чыңгыз Айтматовду мындай өзүм да ички немем карап, көз карашыман ойлоп койдум. Бул тетиги бир мындай азыр 40-50 жыл мурун эле ойлонуп, демилгелеп ушунучу. Муну могу жак менен бир убак келгенде биздин неме коргобосо дагы ушундайчы, жанагы китебинде. Эл аралык деңгээлде корготуп коеюнчу десе керек депчи. Ошону мамиле кылган турбайбы көлдүн? Эми көз ачыктай мамиле болгондо ал киши жазып атпайбы чыгармаларында? Ак кемеде. Ак кемеси беркичи Маңкуртун жазып кетип атпайбы? Азыркы биздин абалыбыз ак кемедеги Орос кулдун абалы болуп атат да. Биз ошол Орос кул айткан ачки таңган экологдор болуп атабыз дагы.
Дагы бир суроо келиптир. Самат мырза дейт, бул темага тиешеси жок экен, бирок өтө кызыктуу суроо экен, мага жакты. Самат мырза, Баткенге жасалма көл курса ылайыктуу, темадан сырткары суроо болду, мени кызыктырат дейт. Болот, эмнеге болбойт? Азыр жасалма көл эмес, жасалма жаан жаадырып атат да азырчы. Мына боордоштор баштап атат. Жасалма Ооба, болот, сөзсүз болот. Мисалы боордоштор баштабады. Мен ошону баягы күнү немени таң калып койдум, жанагы ысык көлгө капкара болуп жана вертолет менен жана Касым Алиев деген учуп бараптыр, анан капкара болуп көрүнүп туруп, анан бул жанагы күн батареясы депчи. Солнечный батарея, күндөн батарея алган. Жери укмуш капкара көрүнөт экен да, аябай элечи. Кара болуп көрүнөт, бирок ал күндү эме болот. Анан мен мисалы азыр айтып атпаймынбы, ысык көл кычкылтек жетпей ооруп турган учуру. Ошонун ордуна анан жыш токой кылыш керек болчу да, ошо капкара кылбайчы, жапжашыл кылыш керек болчу дейм да. Кече жакында эле ошол жана ысык көлгө шамал менен ветряная барго, ошондой электр жарыгын ала турган турбиналарды орнотобуз деген биздин эколог айымдардын демилгелери бар эле да. Мен ошону колдогом, себеби Европанын дерлик бардык өлкөлөрүн кыдырдым да, ал жакта бардыгы ушул шамал менен айланган жана тегирмендерден, жел тегирмендерден электр энергиясын алышат экен да. Айрыкча Германия ошол жаатта айын алдыга кеткен экен да. Ошол жагын колдогом. Анан күн энергиясы болсо, жана күндөн жасалган кара крышалар турат го, ошонун астына биздин университетте эгин эгип атышат. Эгин эгип теплица кылып атышат да. Ошол аябай жакшы болот экен. Ал мисалы үчүн жөн эле өзүнө эле орнотуп асманды тосуп койбой, астына кандайдыр бир био ар түрдүүлүктү көбөйтүүгө жол ачылса, же оранжерея кылса, гүлдөрдүн оранжереясын, же эгин эксе, же клубника өстүрсө, ошол аябай мындай түшүмүн жакшы берет экен. Себеби ал жер баягы энергия улам келип турат да, тиги тоспойт экен да. Ал үстүнөн кара болуп көрүнгөнү менен асты эме жарык эле да. Биздин университеттин кампусу өтө чоң. Мен азыр жашап аткан университеттинчи, мен ошо кампусунда жашайм. Анан бүт ошол биздин энергиябыздын бардыгы, электр энергия, газ бардыгы ошол күндөн алынат да, биздикичи. Ал тургай азыр бүт бардык автостоянкаларга жана машинаны зарядтаган станцияларды коюп коюшкан. Аябай арзан да, аларчы аябай арзан. Биз машинабызды ошол жака сайып зарядтайбыз. Биздин машина электр заряд машинасы абдан арзан. Мисалы 12 саат койсоңор $12 да. Ошол эле маалда бензин азыр асмандын баасы болду да. Ооба. Өзүн өзү камсыздаган системага өткөзүп койгон бул жактачы. Анан ошол сыяктуу жашыл баягы туруктуу энергетиканы, туруктуу экологияны өнүктүрөбүз деген аябай көп эмелер бар, проекттер бар, майда проекттер бар да. Анан эл аралык деңгээлде деле, мисалы Садыр Жапаров президент 2021-жылы Глазгодогу ошол эл аралык дүйнөлүк глобалдык климат конференциясына барып сөз сүйлөгөн да. Анда ошол жоопкерчиликтерди алган, мөңгүлөрдү коргойбуз, экологиябызды коргойбуз, жашыл энергетикага өтөбүз дегенчи. Ошол жоопкерчиликтерди алгандан кийин толук мындай аягына чейин туруш керекпи деген менде ой бар да. Анан ошол жоопкерчиликтерди алгандан кийин эл аралык донорлор дагы мисалы ошол эле туруктуу өнүгүү багытында жана томдогу конок үйлөргө бардым деп атпаймынбы? Ошолор дагы сураса болот да, долбоорлорду сунуштапчы эл аралык фонддордончу бизге күн менен жылган же болбосо күн батареяларын коюп берсеңер, биз баягы газды колдонбойт элек, нефтини колдонбойт элек депчи, нефтиден алыс болот элек деген сыяктуу сунуштарды киргизсе дагы жакшы болот эле да. Аябай Айтор, сиз айткандай экологиялык анан жана этнографиялык өнүгүүгө аябай көп биздин аябай жакшы шарттарыбыз бар. Бирок негедир биздики баягы жапайы ошол мотор менен жарышабыз дегенге өтүп атканы өтө мен үчүн өтө өкүнүчтүү болуп атат да. Биздин потенциалыбыз турса, эмнеге ошол даяр потенциалды колдоно албай атабыз депчи. Анан ошол эле маалда ошондой нерселерди айтып чыккан эколог активисттердин да оозу жабылып калды да. Азыр Кыргызстанда эч ким сүйлөгүсү келбейт экен да. Коркушат экен да.
коркушат. Экинчиден, жанагы бизде экологиялык уюмдар, бейөкмөт уюмдарды дагы бир кандайдыр бир жактан тыйып коюшпадыбы, бир текшерүү, контролдоо деп. Шетелдик агент деген нерсени киргизип. Анан кийин алар дагы ошолго бир беренени тагып туруп, мына минтип салбайлыкпы депчи. Азыр мындай болуп калыптыр. Чыныгы жарандык милдетиңди айтып чыксаң, баягынтен бери, мына 20 күндөн бери мен айланайын, кимге чаптаарын билбей жатышат. Кимге чаптаарын билбей жатышат. Бүт тияктын баарын изилдеп чыгышты. Мен бирөөнүн кишисике, бир саясий немеге даярдан айланайын, ушул бакты кыйба, көлдү сакта деген эме, бул койчу, биякта саясат жок. Анан кийин тияк бияк мен жөнөкөй эле жаран катары. Эми ар бир жаран мындай айтканда айтыш керек. Анан кийин бул мен үй бүлөлүк дагы, үй бүлөдөгү мисалы мен аталык, кенже менелик милдети да биздин балдарыбыз дагы, мисалы булар ушул балдардын ушул экологиясына, ар бир жерине, тилине мындай патриоттулук, кандай десем, мекенчилдик абдан үйрөтүшөт. Мисалы могу француздарчы. Анан ошол нерсени дагы неге мен колдоно албайм дейм да. Мисалы жөн эле качанга чейин ушундай сүйлөсөм, айланайын, барекетте сүйлөйм дедим да, өзүмчү. Билим бар дедим. Өзүм билимим бар, билимим жок болсо бир жөн. Такыр эле бир эмне бир саламаттык сактоонун же билим берүү министрлигинин жумушуна кийлигишип атсам бир жөн. Мындайчы. Могу билбеген эле. Жок, өзүм билген тармакты билип туруп айтып берсең, бул чыккынчы, анан эки сөз экен, ошо эки сөз эле жазып атышат, жана эки эле сөз жазат экен, К менен Сны жазат экен, болду. Анан ошо эмне дейбиз, алар деле бирөөнүн баласы, эми жараткан өзү билет. Ал нормалдуу көрүнүш. Мен өзүм ошо Чүйдө, Аламидин районунда Байтик айылында төрөлүп, ошол жерде өстүм да. Анан ал шаардын түбүндө, шаардын эң эле жакын, ошо аларча резиденциясы, президенттердин резиденциясынан кийин бир 3 километр дегенде менин үйүм да. Ошо Байтиктен кире беришинде. Анан мен бала кезден ошо шаарда эле жүрдүм. Бишкекте элечи. Ошо Бишкекте парктарды теги эле койчу. Анан мен мисалы балалыгым ошо Бишкекте. Азыр баягы былтыр жанагы ВДХны талкалап, мозаиканы талкалап, тигини талкалап чыкканда эле мен айткам. Ошо снос кылбаган жериңер бар деги, мен балалыгым барында снос кылып салып турсаңар депчи. Жанагы бактардын баарын кыйып, жана Кытайдын фонарын салгандачы. Анан мен баягы балалык өткөн жерлер да. Анан 18 жашка чыкканда 2000-жылы бизде айылдаш Феликс Кулов деген бар. Баарыңарга эле белгилүү. Биринчи Акаевдин убагында кармалгандар, саясий туткун болду депчи. Кармалган ошол адамдар болбоду эле. Анан ошо Байтиктин эли Ала Тоо аянтында Баймабай ал кишини колдоп чыккан. Анын арасында биз 18 жашта дагы ошол кыйкырып чыккан күндөр болгон. Милиция кубалап кеткен. Анан кийин ал киши кийин чыгып соттон сот болуп, анан алардын партиясы, анан кийин тандем болуп кеткенде ошондо биринчи тилимди ошондо күйгүзгөм. Мындай айткандачы, ушул киши келсе укмуш болот экен, тандем болуп кеткен, ята деп туруп, анан колумду мындай чапкан бойдон группалаштарым билет. Группада 20-дан ашык бала болсо мен эле кыйкырып жүрсүм, бул болбойт, бул Бакиев деген болбойт. Анан тандем деген болбойт деп, анан кийин 2007-жылы жана Элдик фронт деген түзүлдү. Бабанов тигил булардын баары ошо көчөдө айкырып 2007-2008. Анан жүрдүк да ошочо. Ошондо эле бир адамды мүмкүн ойлоп койдум, бир ошол менен төрөлөбү депчи. Анан кийин атам айтты Раматов. Балам, сен көчөгө аларды кошулуп кыйкыра берсең, алардын өздөрүнүн
жүрканын эле ойлой берет. Сен аны эмне кыласың? Сен эгер ошончолук эле эте турган болсоң, сен биринчи мамлекеттик кызматта иште. Мамлекеттик кызматта иште, анан кийин учур келет ошентип айтып чыкканга. Сен өзүң билим топтоо, кызматта иште. Анан кийин ошо атамдын айтканы менен окунуп бүткөндөн кийин ошо кызматка кирдим, анан 10 жыл иштедим. Анан бул жакка кеттим, дагы билим жетишпейт. Бизде эмне экен, мындай экен да, бизде мамлекеттик кызматта чын айтайын, мен өзүмдүн киндигим өзүм кесип эле өзүм крыша болуп жүрдүм да. Крыша болуп, ошолунчо немелерге жетип, анан кийин бирок ойлодум, жок, бул жерден булар менен жөн эле алыша бергенде мага неме жок, жөн эле убактымды кетирем азыр. Азыркы сөз менен айтканда пахта кое албагандан кийин же бирөөгө крыша издегенден кийин меники болбойт. Андан көрө келинчегиме айтып, жүргүлө, окуйлук, чокуйлук, кетелик, билим алалык. Анан кийин бир учур келер деп. Анан ушул карап отуруп баягы көкүрөктө нерселер бар экен да, ошо карап, акыркы учурда акыркы 7 жылдан бери Кыргызстанды көп нерсесин салыштырганымдын баары тең мен ошол азыр Instagram баракчамда ачык эле турат. Мону момундай эле кылып койсо болот экен, тигиндей эле кылып койсо болот экен. Велосипед ойлоп тапкандын эмне кереги бар депчи. Жөнөкөй эле анчалык деле укмуштун кереги жок экен, көрсө мен деп ошол баягы тигил жактагы алган билим, тажрыйба, бул жактагы келген билим, тажрыйба менен карап, анан экөөнү жуулуштуруп, баягы көкүрөктө болгон ушул күнү баягы мына 20 күн мурун ушул Ысык көл F1 учурунда бир айтылып кетти. Ушунун баары баягы көкүрөктөгүнүн баары жок, мен бир ишти ушул жана F1ди токтотуш керек, бул көлдү деп аткан меники ошол эле. Андан башка менин кызыкчылыгым Ысык көл. Үй бүлөбүздүн эл таң калып атпайбы? Бул балдарын алып чыкты депчи. Анан балдар мисалы көпчүлүк бизде бир ушундай бир өзүнүн кызыкчылыгы үчүн үй бүлөсүн колдонбойт да. Мисалы да бир саясатка боло турган болсо, же бирдеке боло турган болсо, бул жерде жок, балдарым көрүп турат, ал жер ушул жерде мисалы 7 жылдан бери жашап атып, мен деле дымып койсом болмок, кайыл болуп койсом болмок. Бая койчу депчи, өткөрүп берет деп. Жок. Мындай айтканда, орусча бизге Алижан жигит айтмакчы, кыргызга орусча айтсаң жакшы түшүнөт деп. Конце концов мындай айта турган нерсе болуш керек экен да депчи. Бизде деле айтат, бирок оозун бекитип жана камап, ушинтип аябай элди үркүтүп коркутуп коюштур да. Анан бирок жата берсек, корксо да койгон өлөт, коркпосо да койгон өлөт. Бул жашоодо бир өмүр келгенде бир эл жер үчүн эртең балдарымдын астында жүзүм ачык дегендей, мындай ата мындай эмне кылды дегенде, ушундай атам бар болчу дегендейчи. Ошол эле. Аябай жакшы мындай жыйынтыктоочу сөз болду, Самат мырза. Сизге терең ыраазычылык билдирем. Мен сунушумду четке какпай, баракчама келип түз эфир маек куруп бергениңизге менин деле башкы максатым ушул Кыргызстандын табигаты, өзүнүн нукралуулугу сакталып, биз кайра мекенибизге кайтып барганда, биздин балдарыбыз кайра кайтып барганда мындай сүйүнүч менен, баягы кичинекей кезинде көргөндөрдү кайра көрүп, кубанып, талкаланып калбаган бир мекенине барса экен деген эле тилек. Ал жактан мен мисалы жеке өзүм деле сиз айткандай эч кандай креслону же эч кандай макамды же эч кандай бир кызматты деле үмүт кылбайбыз. Биз үчүн ал кызматтын деле кереги жок. Биз баягы билим алалы деп дүйнөгө ачылган адамдарданбыз. Биздин максатыбыз китептерибизди окуп, билимибизди, алган билимибизди ошол элибиздин, жерибиздин бүтүндүгү, тынчтыгы үчүн колдонсок деген гана ниет да. Ал жакта бир кандайдыр бир мен эфиримден же болбосо сиз өзүңүздүн эфириңизден же максатыбыздан бирөөлөрдү каралайлы, бирөөлөрдүн кызматын тартып алайлы же бирөөлөрдү түрмөгө салайлы деген бир жаман ниети жок эле. Ушул табиатты эле коргойлу, биздин көлүбүздөн башка эмнебиз бар, эмнебиз калды деген да суроо жаралат экен да. Мен эртеден бери ошо Фейсбуктан жанагы тоолорду казып аткан видеолорду көрүп атам. Канттын үстүндөгү эле бүт боз бөлтөк жакты казып салышты, бүт эле карьер болуп кетти. Бишкектин үстү карьер болуп жатат. Ошонун баарысын
баягы айта турган учур келдиби, болду токтоткула деген учур келдиби деген бир ой жаралды да. Сизге терең ыраазычылык билдирем. Анан силерди канча киши укту деп сурап атышат. Болжол менен 1000дей киши көрдү. Болжол менен. Азыр мен статистиканы карабатмын. 1000дей киши, 1000ден ашык киши көрдү. Жылдыз Мамытбекова деген колдонуучу сурап атат. Мен дагы ишенем, бул эфирди сактап коем. Менин баракчамда турат. Самат мырза, сиз да бөлүшсөңүз болот. 1000ден ашык киши көрсө кубанычта болобуз. Анан ошонун бир жок дегенде экөөнүн башына жетип, биздин ой тилектерге кошулса, биз абдан кубанычта болобуз. Сизге амандык каалайм, үй бүлөңүзгө. Сизге дагы, болсун. сизге дагы, чоң рахмат. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Жакшы туруңуз. Жакшы туруңуз.